Кыргызстандын айыл чарбасына жаңыча көз караш, жаңы мамиле керек болуп турат. Эл үмүтү социал саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Тилек Урманбетов быйыл кургакчылык болуп, суунун тартыштыгынан дыйкандар дээрлик түшүм албагандыгын айтат. Тилекке каршы эмнегедир элдерге быйыл жаанда жааган жок, кургакчыл болуп, эмнегедир суу тартыш болуп, быйыл 70-80% эл түшүм алган жок. Ошону алдын ала алса деле болмок, анткени бизде деген канча деген бассейндер бар, көлдөр бар. Ошо ооз чарбачылыгы иш алып барып, ошол бассейндердин баарын тазалаш керек да. Азыр кандайдыр бир агрегаттар бар, жаңы агрегаттар, ошолор менен ичиндеги баары толуп калган лайлардын баарын сордуруп, бульдозерлор менен түрттүрүп, ошону баарын толтуруп, жазында баягы толтуруп запас кармап турса, айыл өкмөттөргө жетет да ошол бассейндер. Кыргыз дыйкандарын заманбап технологиялардын жетишсиздиги аксатып келет. Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мыкты программалар болгону менен аны ишке ашыруу механизми жок. Ошондуктан көзөмөл органдарында, парламентте дагы чыныгы дыйкандардын өкүлү болуш керек дейт Тилек Урманбетов. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эл деле эски бийликтин буга чейинки 30 жылдан бери алып барып келаткан ишине эл деле уже тажады го дейм да. Жаштардын да орду керек, жаштардын да орду болуш керек. Жогорку кеңеште келечек жаштардыкы болгондон кийин именно ушул жаш, таза партия, мына таза жигиттер, таза кыздар баратат деп мен ушул партияны тандап чечтим. Карманыбыз жылкычынын уулу болгондуктан ат жалында чоңойгон. Көп жылдардан бери көкбөрү ойноп, чет өлкөлөрдө кыргыздын намысын коргоп келген. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу болгон. Бүгүн Чүй облусундагы Көкбөрү федерациясынын вице-президенти Урманбетовдун айтымында, учурда алдыңкы делген көкбөрүчүлөр адам ыйлатарлык абалда. Эми бюджеттен бүгүнкү күндө Минфинден, мамлекеттен ошол спортко байге болгону бөлүнгөнү, бул байгеде гана коюлат да акча. Эми ашып кетсе миллион бөлүнөт, 500 миң бөлүнөт. Ал эми негизи мына Ысык көлдө Чолпон атада өтөт оюндар, билесиңер. Ага барып катышыш үчүн ошол жерге 20 команда барат. 20 команда барганда 20 команданын барып келиш, жол расходу, жем чөбү, мына аттардын жабдыктары, такасы менен бардыгы, адамдардын питаниясы менен бардыгын эсептегенде бир командага эле бер жагы эле 500 миңден кетет. Карманыбыз 15 жыл Чүй облусунун Жайыл районунда жергиликтүү кеңеште эмгектенген. Ал арада айыл башчы болуп да элине кызмат кылган. Учурда жалаң гана билимдүү жаштардан түзүлгөн Эл үмүтү партиясы менен жогорку кеңештин депутаттыгына аттанды.